Биз маегибизди баштайлык, ушул туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жаңы менен. Рахмат. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат. Кирип келген жаңы жылыңыз кут болсун. Сизди дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыбызга от души болсун. Мана деле баштап бугачы Айдос байке. Туз боюнча маалымат иретинде айтып жүрчүбүз. Анан бүгүн көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир далил катары дейбизби же баягы атай факт менен деп атайдын алдыбызга тузду дагы алып келдик. Эми ушул жерде турган курам эмне болгон нерселер? Жакшы. Эми баягы айтып коет эмеспи? Жалпы туз боюнча түшүнүк да. Жалпы баягы айтат го, сиздер эми баягы машина жөнүндө машинанын баарын бир элестете албайбыз да. Ар кандай болот. Чоң машина, кичинекей машина, ылдам жүрүүчү машина, жай жүрүүчү машина дегендей. Ошол сымал туздун да ар кандай түрлөрү болот экен да. Мисалы биз айтып аткан туз бул мондай южнокорейский тазаланган туз. Ушунча бул 1000 градус Цельсияда тазаланган туз. Элдер сурай берет, эмне туз депчи. Деңиз тузу, морской туз деп коет. 80ден ашык минерал жана иондор болот мында. Эми уже баягы Япон, Корея окумуштуулар текшерип, изилдеп, бул уже канча минерал бар экен, канча ион бар экен доказать этип, баягы бизге информация берип койду да, мындай айтканда. Мунун пайдасы ошол адамдар кирген кезде эң жакшы жагымдуу эмнеси бунун ичи жылуу. Өзгөчө жагы кышында жылуу жерде бөлмөнүн ичи жылуу. Муну жылытканга болот, ысытканга болот. Мундан газ, оор металл чыкпайт. Мындай айтканда бул 1000 градус Цельсияда тазаланган. Анан минерал, өзгөчө иондор жагат эмеспи адамдарга. Бүгүнкү күндө бизге эмне керек? Минерал керек сөзсүз түрдө, микро-макро элемент керек дегенде, адамга керектүү нерселер көп экен да бул туздачы. Анан ошо инфракрасный луч адам денесине ушунчалык сиңип, сөөгкө чейин сиңип, баягы суук, шлак токсиндердин баарын тазалап коет. Адам бүгүн эмнеден ооруп атат? Көп тамак ичкенден ооруйбуз. Туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактануу, баягы орусча айтканда неправильный образ жизни деп коет эмеспи? Анан ошодон көбүрөөк ооруйт. Аба ырайыбыз дагы булганыч болот. Азыр экология таза эмес болуп атат. Ошол экологиянын немеси бул анан адамга туура эмес таасирин берип атат да. Ал эми бул шлак токсин анан илдет болгон илдеттин баарын тер аркылуу чыгарат да. Бөлөк чыга турган жер жок да, мындай айтканда. Анан эми адамдар сурай берет да. Ой, бизде туз толтура го, шаар ичинде дагы өзүбүздүн да туздар бар да. Туура, мен жок деп айта албайм. Биздин шаарда Кочкор тузу бар, ошондой эле российский туздары бар, гималайский туздары бар. Эми бул тузду ысыта албайт экенбиз. Биз жакшы эле аракет кылдык. Мына айырмачылыгы ушул жерден Айдос байке. Ушул жерден башталып атат да, ушул жерден айтып берем. Бул Кочкор тузу, муну муздак күйүндө сал туз деп коебуз. Сал туз, малга бере турган туз. Илгеркилер Кочкор тузу багы бала жуун туз, азыркыга чейин колдонуп келебиз, тамакка кошобуз. Муну биз ысыта албайт экенбиз. Бул муздак түрүндө эле колдонуш керек. Муну жанагы кышы жай 8 градус шахтанын ичинде колдонуп атпайсызбы? Кышы жай 1 градус 8 градустун ичинде болот экен. Ошо түрүндө гана колдонсак болот экен. Бул ысыта турган болсок, мында оор металл, анан газдар көп болот экен да. Бул тескерисинче зыянын тийгизип. Анан кайра биз пайда албай эле зыян алып алышыбыз мүмкүн. Анан бирден бир түшүнүп туздун пайдасы бар деп эле набура кетип калабыз да, жана баняларга тизип коебуз. Тазалабай элечи. Анан мунун кайра тескери таасирин берип коюшу мүмкүн да мында. Ал үчүн мисалы эгерде бизде мынакей заман өнүгүп атат, технология өнүгүп атат, эгерде зыяны чыкпаш үчүн мына сиздин колуңузда деңиз тузундай атайын бир технология менен буну кайнатып тазалап чыгыш керек, Ооба. Ошону муну тазалай турган болсоң, балким биздин башка өлкөлөрдүн тузуна караганда биздин туздун ион минералдары жакшы болушу мүмкүн, көбүрөөк болушу мүмкүн. Эми муну баягы эч ким артынан түшүп изилдеген эмес, эми ал деңгээлге жете элекпиз биз. Бизде Кыргызстанда тазалоочу да каражаттарыбыз жок. Каражаттар биз эми бар деле колдонобуз да, аны талкалаганда эле билебиз да. Караңыздар эми канча жылдан бери жакшынакай жүргөн, 20 жыл жакшынакай жүргөн машиналар бизге келгенде кандай болуп калып атат? Биздин жолдорубуздан, биздин мамилебизден кылган отношение деп коет, ошолордун баарын машинаны бат эле талкалап коюп атабыз го. Эми бардык нерсенин түбүнө жетип калат экенбиз да. Ошол үчүн муну жакшы эле аракет кылдык, колдонобуз деп чуркадык.
бирок биздин технология жетише элек экен, анан ушуга эле пока туруп калдык да, мындай айткандачы. Ушуну эле колдонгонго аракет кылып атабыз. Анан эми технология буюрса кийинкиден аракет кылып жетише турган болсок, анан муну да тазалап, бул бир учурда дагы балким биз кыла албасак да биздин балдарыбыз муну балким экспертташы мүмкүн, баягы жаңы технология, заманбап технология деп ошондой колдонушу мүмкүн да. Эми технология жете берсинчи, мындай айтканда. Ал технологияны бул жака алып келиш үчүн аябай көп деген сумма талап кылат экен. Бери дегенде эле бир казанды алыш үчүн 10 миллион доллар деп. Баары тузду тазалай турган бир. Ана мен айттым да, казан эмне кереги бар, бизде эт кайна турган казандар стол турат. Алардын казан эмне кереги бар деп суроону капталынан коюп, мындай биз дагы мен бай түзмө-түз түшүнүп алат экенбиз биз мындай ар нерсеничи. Бул кайнатат десе эле кайнатып тургансыз эле ошентип кайнатат экен деп ойлоп турмун. Анан айтат, бизде да ушу академиктерибиз бар экен, тузду жактаган профессорлорубуз бар. Анан ошолор айтат, муну эч кайната албайсың. Бул 100 градуска жеткенде суун кайнап чыгат тузу менен кошо. Анан бир заматта эле тешип коет казанды дейт. Туз жеп коет экен да темирдичи. Анан муну кайната албайсың, ал үчүн спец атайы казандар болот деген. Анан мен туздан кайра казан болуш керек. Туздан, муну Кореяда ошо туздан жасалган казанга тузду кайнатат экен. Тузду жебейт экен да мындай. Ошол үчүн баягы отуруп калдык да, биз эме албайчы, мүмкүнчүлүгүбүз жок экен, азыр бар нерсени колдонуп туралы деп. Көрдүңүздөрбү, урматтуу биздин теле көрүүчүлөрүбүз, ошондуктан туз десе эле туздун баардыгын эле ысытып эле колдонгон чындыгында кээ бир кездерде зыянын тийгизип калат экен. Ошондуктан сиздер тактап алыңыздар, кайсы тузду ысытып пайдаланса болот, ал эми кайсы тузду муздак түрүндө пайдаланса болот. Бизге көрдүңүздөрбү, адис жооп берип жаткан учуру туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев бизде конокто. Эми Айдос мырза, биз бул жакта турган каражаттар тууралуу дагы куралык, азыр эле кесиптешим сиз айттыңыз, сон кеп айтып кеттиңиздер. Баягы Айдос байке да өзү айтты, бул биздин Кыргызстанда туз, биздин бүгүнкү күндө биз ушул дарылык касиетке колдонуу жаатында опурталуу. Мисалы мен Кочкор тузу деп, Кочкордо атамда шахта бар болуп калат. Ал жерде тескерисинче аба ырайы салкын. Ошентип алар дагы демек буну жылуу жерге коюуга болбойт деген жыйынтык ошончо салкын кылса керек. Анан кээ бир учурда ошо баягы баняларда деп калды, же ушул сыяктуу жерлерде чындап эле ошо тузду ысык нерсе койгон, бул туура эмес көрүнүш экенин көрүүчүлөрүбүз билип алыш керек экен. Кочкор тузун ысык жерге койбой, муздак түрүндө колдонуңуздар деп жалпак сөз менен айталык. Эми Айдос мырза, бул жакта турган каражаттар тууралуу дагы айта кетсеңиз, Анан бул жерде баягы туздун ар кандай түрлөрү турат. Буну айтып кеттик, азыр болсо айырмасын айтып кеттик. Эмнени колдонсо болот, эмнени колдонсо болбойт азыркы учурда. Эми ден соолук биз баарыбызга керек да, колдонуп. Эми азыркы учурда бизде эмебиз аябай жакшы да, мындай кандай шартыбыз, тоолуу жерлерибиз бар. Ошол жерлерде мисалы ысык суулар чыгат, радоновый суулар деп коет. Любой эле природный нерсени мындай сразу чыккан кезде мындай түзмө-түз колдонуш кыйын болуп калат экен да. Мисалы, булардын баары түзмө-түз чыкты да, тазаламайынча колдонгондо тескери таасирин бериши мүмкүн да. Баарыбыз жана ысык сууга түшөбүз, кичине онкологиясы бар, кичине араң турган нерселер өтө козголуп жанданып кетиши мүмкүн да. Анан бизге мисалы 5 мүнөт 10 мүнөт түштөсө каякта Кыргыз деген 1 саат түшөбүз да, же 2 саат түшөбүз. Эмне десе чыксаң ушуп атам дейбиз да. Баягы түшө беребиз, анан тескери таасирин берип кетет бир жер. Анан ошол үчүн бат эле жанагы раковый клеткалар ойгонуп кетип, же болбосо дагы бир веналарга туура эмес таасирин берип, ошол үчүн түзмө-түз колдонгондо өтө абайлаш керек да. Природный нерсени түзмө-түз тоодон чыгып келатканда же болбосо жанагы ысык сууга кире калып, же болбосо мындай бирденекелерди колдоно алган, тазаланмайынча өтө кайра иштетүүдөн чыгыш керек экен сөздөр. Өтө түрдө иштетиш керек да. Анан бизде баягы түшүнүк жок эле чуркап кетебиз, анан тескери таасирин тийгизип алышыбыз мүмкүн. Анан биз айтып келебиз, адамдын сыртынан берген бул тузду сыртынан көрсөтүп кеттик. Анан адамдын ички органдарына дагы туз керек экен аябай.
эми туура айтат, туз көп болсо баягы туз шлактар көбөйөт депчи. Эми балким тазаланбаган тузду көбүрөөк иче турган болсок, ошонун жана оор металлы, газдары баягы тескери таасирин бериши мүмкүн. Баягы топтолуп, өткө топтолуп же бөйрөккө таш болуп топтолуп туруп калышы мүмкүн. Ал эми тазаланган тузду иче турган болсок, мунун таасири аябай жакшы дейт. Анткени себепте практикада мисалы жанагы мал туз жебесе, мен көбүнчө мал менен соебуз, териси жакшы сейрилбайт, анан бизде сразу диагностика болуп коет го, илгертеден жеңелерибиз, апаларыбыз ичегилери начар болсо, баягы үзүлчөк, эластичность жок болсо айтат го, ай бул начар экен, ичегиси туз жалаган кой экен же туз жебеген мал экен деп ушундай диагностика болуп коебуз го. Ошол сыяктуу адамдын деле организми ошондой болот. Ичеги начар болгон үчүн туз жетпейт. Жетиштүү туз жетпей калат. Ошол үчүн тузду дагы баягы убагында ичип туруш керек экен да. Мисалы Кореяда, Японияда атай спец туздары бар экен, эртең менен кечинде ичип турат экен. Ал кандай болгондо ушул эле морской туздун көбүрөөк кайнатылган туздары болот экен да. Азыр мен көрсөтүп кетейин. Морской туз. Бул майдаланган, Бул майдаланган, аябай порошок түрүндө мисалы. Анан бир жарым кашыктай алып, намам жагып. Анан эртең менен кечинде эмеге коюп, кружкага салып, анан жылуу суу куюш керекпи же муздак суу? Негизи колдон келишинче айтып кете турганым. Колдон келишинче жылуу ичкен жакшы. Кайсы учурда болбосун. Анткени себепте бизде баягы Тибет медицинада биз баягы лекция окуп түшүнүк бар да, анан окуп келгенбиз. Анан любой нерсе мисалы организмге кирген кезде, суу муздак жанагындай суусундук ичкен кезде биз муздак ичебиз да. Анан эгер ал мисалы муздак эгер сразу автоматически денеге тарай турган болсо, адам реанимацияга түшүп калат. Аны ашказанга түшөт, ашказан 36 градус кылып жылытып берет, анан барып канга берип ошо таркайт да. Бул жерде обогреватель бар дегендейчи, бул жерде жылыткыч бар. Эми жыл өткөн сайын баягы организм картайат экенбиз да. Жыл өткөн сайын баягы убагында жылыта албай калат экенбиз. Бир жер болбосо бир жер баягы жаш кезде билинбейт, а жаш өткөн сайын ошол нерсе ашказанга күч келип калат экен баягы эметип. Ошол үчүн кайсы учурда болбосун сууну, суусундукту жылуу ичкенге аракет кылыш керек. Өзгөчө сууну. Комнатный температура деп коебуз, өтө муздатпай. Анан өтө ысык ичкен да бул эме да, зыянын берет экен да. Ошол үчүн муздак ичпеш керек. Мындай адамга жагарлык, мисалы, комнатный температура деп коебуз, үй бөлмөдөгү эмеде ичиш керек. Эми караңыздар. Бул газ суу колдонуш керекпи? Эми мындай сууда эле колдоно берсе болот, легенда жанагы таза суудан. Таза суудан. Өзгөчө мен эме кылам да, мына ушундай колдонуп ичкенде баягы газдалган суу менимче тузду батырып эритет. Бул батыраак эритет, баягы карап отурбай эле дегенбиз да. Анан ушул жерден суроо бар, Айдос эке. Мисалы азыр бул деңиз тузунун дагы иштетилип чыккан. Дагы иштетилип калган таза туз. Анан баягы адам баласы туз ичип жүрүш керек деп калдыңыз. Бизде мындай туз, деңиз тузу жок, анан кандай кылыш керек? Бул эми тапса болот. Башкасын баарын эметип атпай. Тапса биздесе болот. Сатыкта барбы булар негизи? Бар, тапса болот. Келиңдер. Осип көрүңүздөр, эми даамын көрсөңүздөр болот. Бул эмнеге жакшы дейбиз? Эң биринчиден ичек ооруларына, язва, жанагындай ашказанда жаралар болсо, туздун пайдасы өтө жакшы экен да. Эртең менен кечинде тамактын бат сиңисине мындай бат сиңдирет экен да, мындай айтканда. Анан ичегилердин жана эластичность деп коет. Ичине жана флоралар, жанагы эмелер, ичегилердин калыбына келтирет да, мындай айткандачы. Мага туз жетпейт окуйт, көбүрөөк ичем. Ичиңиз денсаулыкка аябай пайдалуу экен. Бул газ менен кошулганда эч кандай деле айырмачысы болбой калат экен. Жанакындай суулар бар го, атайын туздалган газ суулар, мына ошого эле окшош болот. Айырмасы жок болуп калат. Айырмасы жок болуп калат. Анан эми мунун пайдасын айтып кеттик. Эң биринчиден ошо ичек ооруларына пайда да. Муну эртең менен негизи ичиш керек. Ач карын ичсе жакшы да, аябай. Мисалы, анан кийин жатарда өзгөчө биз кыргыз ачка жатпайбыз го. Өзгөчө кыргыз тоюп алып жаткан жакшы көрөбүз. Ачка жатсак баягы өлүп калчудай болуп чыгат. Анан негизи ошондой го. Анан ошол тамакка тоюп алып, анан ушудан бир кружка ичип койсо, тамакты жакшы сиңдирет. Жакшы сиңдирет да. Анан азыркы учурда
Бага айтат го, айтып кеттик го, туура эмес тамактануу, өзгөчө көп жеп атабыз. Организм мындай таң калып, жетишпей калып, ошо сбой берип атат да, көп бага семиргенге айланып кетип атабыз. Анан кийин хронический ооруларга, өзгөчө кан диабети күчөдү азыр биздин өлкөбүздө. Андан кийин давление, кан басымы жогору адамдар көбөйүп атат. Жаш балдарыбыз ооруп атат. Эми бул биринчи экология, багы экология фактору экен. Андан кийин тамак аш фактору болуп атат. Неправильный питанияларды жеп атабыз. Өзгөчө мына кошулган эмелердин баарын канча жылдан бери турган эмелерди складтан алып чыгып эле бере берет. Аны болсо балдарыбыз жеп атат. Эми туура эмес образ болуп атат да, мындай айтканда, ошонун көбүнчө. Анан ушундай натуральный нерселерден ичип койсо, өзгөчө адамдын организмге жардам берет да. Эң сонун пайдалуу кеңештерди айттыңыз, ден соолукка ушунчалык сонун таасирин тийгизген. Анан биз туз бөлмө тууралуу дагы сүйлөшүп атканда, азыр кыш мезгилинде дагы ооруларды дагы жана баса белгилеп кеткенбиз. Анан сиз айтып калбадыңызбы, баягы адам баласынын ичинде баягы сууктарды дагы чыгарат депчи. Мен азыр ойлоп турам, базарда иштеген биздин мекендештерибиз бар да. Ошолорго дагы эшикте көбүн эсе тизелер ооруйт, муундар ооруйт. Ошол инсандарга ушунчалык жакшы болуш керек таасири. Анткени ошо денесинде сиңип калган баягы муздакты деп коелук, тышка чыгарат го. Эми бул туура айтасыз, илдеттин баары тери аркылуу чыгыш керек да. Анан биз тери аркылуу чыкпаса, бул айланып жүрө берет да, бөлөк чыга турган жери жок. Анан бул жерде жана инфракрасновый минерал ХБ кийим менен жакшы сиңет экен да. ХБшный кийим менен жакшы сиңип, сөөгкө чейин сиңип, инфракрасновый. Анан сөөктө шлак, токсин жана суукту, өзгөчө суукту алып чыгат. Эми денеден айтып коебузга, суукту алып чыкпасак, бул эмне болот? Бара-бара артрит оорусуна алып келет. Артрит болсо бул адам жеп бүтөт экен да. Анткени муундарың эле ооруп какшап атса, настроение болуп эле картайып калдым, эмне болду деп элечи. Өзгөчө жаш өтүп калгандар тизе ошол баары эле артритке келип, суукка келип карайт экен да. Ошол үчүн суук адам жеп бүтөт экен да. Ал бар башка жагына таасирин берип, мындай күчөйт экен да, жылдан жылга күчөп, өзүн адамдар баспай калган учур болот, же колун көтөрө албай калган учур болот. Ушундай болот экен. Анан өзгөчө жанагы эркектер жаш өткөн сайын ошо простатитчалык, аялдар цистит, мунун баары суук да, мындай айтканда суук организмде жүрө берет. Бизде болсо эң аз 10 күн түшкүлө дейбиз, андан көбүрөөк түшө турган болсо, андан дагы таасир. Андан сонун болот. Анткени канча жылдан бери топтолгон эмелер. Суук бир 10 күндө чыгып кетпейт да, мисалы. Жомого эместен бара кире калып эле чыгып кете тургандай. Ошол үчүн биз айтабыз, канчалык көбүрөөк түшө турган болсоңор, ошончолук жакшы деп. Келиңиз эми биздин атайын телекөрүүчүлөр бизди карап кызыгып турганы болсо, дарегибизди, андан сырткары мүмкүн суроолору болсо, телефон номерди баса белгилеп өтөлүк. Дарегибиз болсо Бишкек шаарында, Манас Баканбай көчөсүндө жайгашкан, Манас 8. Телефонубуз болсо 078 555 111. Ыраазычылык билдиребиз анда сизге. Чоң рахмат. Кыргыз журтчулугунун ден соолугун ойлоп, аларга жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Бизде конокто ушул туз бөлмөнүн жетекчиси Айдос Серикбаев болду. Сизге эркин микрофон суналып, кыргыз журтчулугуна бир кайрылган сөздөрүңүз бар, ден соолук каалайсыз мүмкүн. Рахмат. Жакшы, кыргыз элибизге эмне каалайм мен? Эми биринчиден өзүбүз ден соолук менен айланышып аткандан кийин ден соолук каалап кетмекчимин. Баарыңыздар ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар. Оору баарыбызга келбесин. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун. Эми оору болбосо жакшы да бул. Апабыз ооруп турса кандай настроение болобуз, же болбосо балабыз ооруп турса, ошол үчүн Кудай таалам эч кимди оорутпасын да. Баарыбыз аман бололу, жакшылык болуп турсун ар дайым. Ошо туз бөлмөгө келип туруңуздар, өзүңүздөрдү караңыздар, жашарыңыздар.